Урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга жаңыдан кошулуп жаткандар болсо, дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен дейли, жалпыңыздарды сыналга жакыныраак чакырабыз. Себеп дегенде таң эрте убактысын бөлүп биздин студиябыздын куттуу меймандар келип олтурушат. Чыгармачылыктын чыйыр жолунда дал ушул ис салып, өнөрү менен сиздер менен биргеликте бөлүшө турчу инсандарыбызды жакындан тааныштырып өтөбүз. Туура айтасың, Кайырбек. Кино кыйноо деп айтылат эмеспи? Дал ушул Тасма талаасында эмгек кылган бүгүнкү куттуу студиябыздын коноктору режиссер жана актер келип олтурат. Алар ким деп олтурсаңыздар, кыргыз киносунун отличниги Тынчтык Бугучиев жана ошондой эле театр жана кино актеру Касейинов Жылдызбек. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Кандайсыздар менен? Кандай келип алдыңыздар? Биз 18 февралда белгисиз адамдардын жабык көрсөтүүсүн көрүп келдик. Ошол Тасма туурасында кененирээк кеп кылсак. Сиз ал жакта билишимче продюсер катары эмгек кылгансыз. Ооба, дал ушул мына белгисиз адамдар сиздердин эмгегиңиздерден жаралган кинонун буюрса эл алдына назарына тартылган турат. Деги эле ушул киного токтолуп өтсөк, ким тарабынан идеясы жаралды эле, жаралуу тарыхы туурасында. Бул кинонун жаралуу тарыхы негизи 9 жыл мурун башталган. Анан бир кандайдыр бир олуттуу себептерден улам бул кино эл алдына көргөзүлбөй келген да. Анан кантип жаралган, кантип тартылган чынында мен билбейт экенмин. Себеп дегенде бул кино бүтүп, чыгууга кандай тоскоолдуктар болгондо, анан бир ушу балдар менен кеңешип ушу эски кино болсо да чыгарып коелу деген инициативаны көтөрүп, ошо менен аракет кылып баштадык да. Негизинен бул жерде мен кантип тартылган чыгармачыл топ, кантип тандалган, буларды мен чынында көргөн жокмун. Кино бүтүп, ошо монтажында кошулдум мен. Монтажынан анан ошо кино процесси токтоп калгандан кийин, үн коштоосуна келгенде ошого жардам берип, студиядалар менен сүйлөшүп, жана постпродакшн деп коет, алар менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө кинону чыгарганга уюштуруучу катары эле жардам берип келатам да. Жылдызбек агай, айтсаңыз, ошол кинодо мен билишимче ошол башкы каармандын досу болуп аткаргансыз. Анан киного келип калышыңыздын себеби эмнеде болду? Мен киного келип калганым ушул искусство университети, ал убакта институт болчу, ошол жакта мен актерлук факультетте окучумун. Бул Тынчтык Бугучиев, Долон Мустапаев, Азаттар бизден бир курс өйдө ошо режиссурада окушкан. Ошондуктан биздики идеяларыбыз, сүйлөшкөндөрүбүз чогуу болчу. Ошондон кийин анан бир экинчи курстан баштап ушул Тынчтыктын киносунда тартылып, Долондун фильмдеринде тартылып, клиптеринде ошо киного алгачкы аралаштырган чогуу ушул кишилер менен аралашканбыз. Тынчтык айтып өтсөңүз, деги эле негизи киного тартылуу бул көпчүлүктүн кыялы болсо керек. Анан сиз дагы дал ушул кино тартаарда тааныш билиштер, мени тарт дегендер дагы жок эмес чыгар агай. Анан деги эле ушул кино тартаар алдында актерлорду кандай жолдор менен тандап аласыздар? Балким кастинг өткөзөсүздөрбү? Ошол туурасында. Туура, эми негизи дүйнө жүзүндө 6 миллион жакын киши бар го. Ошонун ар бирин сурасаң жок дегенде 5,5 миллиону киного тартылгысы келет да. Ошодо себептен ар бир адамдын кыялы бул киного тартылуу экен. Анан эми жакындар таарынган күндөрдө эле болот. Жакынга карабай, негизи киного актерлорду тандоодо бул бир аз каражаттын жетишсиздигинен улам тааныш билиш же эмелер тартып калышы мүмкүн. Негизи эле кастинг сөзсүз түрдө болот. Бирок кастингден мындай ойлогон актерлордун табышы өтө кыйын да. Көчөдөн, шаардын ичинен издеп табыш керек. Анан мен өзүм тарткан кинолордун сценарийин өзүм жазгандыктан сценарий жазылып атканда эле каармандардын бейнеси көз алдыма элестейт да. Канчалык деңгээлде мен ойлогон каарманды таба алам, бул өзүнчө бир маселе болот. Бирок эми колдон келишинче тандап, эл арасынан, актерлордун арасынан тапканга аракет кылабыз да. Жылдызбек агай, айтсаңыз, азыр ошол театр актеру дагы катары тааныйбыз. Сиз анан ошол театр менен кинону айкалыштыр оор эмеспи сиз үчүн? Эч кандай оорчулугу жок. Азыр
заманыбыздагы жаңы көз караш менен театр калыптанып келатат. Жаңы көз караш менен кинодагы экөөнү айкалыштырыш. Мисалы, актер үчүн мындай да. Театр актерду формага келтирет. Результат көпчүлүк элге барып кино көрүнөт да. Результаты кино. Постоянно дайыма формага келтирип, мындайча айтканда тренировка кылып турчу жай театр. Актер үчүн эң чоң нерсе, эң чоң сабак алчу, эң чоң өзүн жазачу жер театр деп эсептейм. Негизи ушуга чейин канча тасмага тартылдыңыз? Таксан билбейт экенмин, бир кыска метраждууларын кошкондо бир 10го барып калса керек. 10го жакын тасмадар. Айтсаңыз, Тынчтак агай, ушул азыркы кыргыз киносунда көбүнчө коммерческий багытта деле тартып көргөзүп атышпайбы? Анан деги эле кыргыз киносунун абалы кандай, сиздин оюңузча? Бул эми мындай, менин жеке түшүнүгүмдө коммерческий анан фестивальный деген кино жок негизичи. Буну биз өзүбүздүн коомубуздун түшүнүгүнө жараша эле өзүбүз ойлоп табылганбыз. Жакшы кино фестивалдан да утат, акча да жыйнайт да. Анан бул кыргыз киносунун өнүгүшү эле эмес. Кыргызстанда бардык нерсе жаңыдан өнүгүп келатат да. Буну жакшы бир түшүнүү менен карашыбыз керек, бирибизге бирибиз. Жеке эле кино эмес, телевидение, спорт жана башка баары бирдей өнүгүп келатат да. Бирок ошонун ичинен кинодо бул акыркы 5 жылдары аябай чоң жетишкендиктер болуп атат. Мисалы, Монреалдагы А-класста фестивалдардан алып атат да. Жана башка фестивалдардан мына бүгүнкү күндө акыркы көч деген тасмада бир топ фестивалдардан утуп атат. То есть биз коом ал жактан маалымат алгыбыз келбейт да негизичи. Биз даяр маалымат, ошо кинотеатрдагы маалыматтарды угуп алып эле, ошол кинолорду көрүп алып эле кыргыздын киносу баары окшош болуп кетти дегенден алыс болуш керек. Бүгүнкү күндө кыргыз киносу чынында өнүгүп келатат. Кино эле эмес, негизи эле Кыргызстанда бардык тармак жаңыдан өнүгүп келатат да. Өзүңүз негизи кайсыл жанрга басым жасайсыз? Бул негизи билбейм кайсы жанрда экенин, бирок мен оюмча криминалдык. Негизи комедия, драма экөө эле да, комедия, драма. Деги эле агай ошо мына эл назарына көрсөтүлө турчу белгисиз адамдар киносу тууралуу айланасында сөз кылга турган болсок, дал ушул кинонун элдерге берейин деген идеясы эмнеде агай? Сиздердин көз карашыңыздарда. Бул эми мындай болду. Кечөө режиссер бир жакшы сөз айтты да, адам дейт. Караңгы жакта, такыр эле караңгы жакта жашап калган бул өтө жаман дейт да. Ал эми ошо караңгы жакта жашап аткан адам жарык жашоого умтулганы бул жакшы сүйүндүрө турган нерсе дейт. Бул режиссер сценарийин жазган Азат Жакупов экөөбүз бир нече кинодо иштедик. Негизинен ал басым сценарийде негизги койгон басымы бул эме да. Адамды адам тарбиялайт деген кинодо дайыма эме жүрөт да. Кинонун акырында айтып атпайбы? Тиги бандит деп коелу. Ошонун главарь айтып атат. Сен мага бир аз убакыт бергениңде мен деле оңолот элем да, менде деле жүрөк бар деп мындай бир ыйлай турган нерселерди айтты да. Мен ошондо фильмди түшүндүм. Бул адамга адам гана үмүт берет экен да. Ошо адамды адам эле оңдой алат деген нерсе бар экен. Бул кинодо көп нерсе бар экен, көп нерсе. Мисалы биз мындай кабыл алабыз да, +18 сөгүнүп атат, шуну кантип көрөбүз, бирин-бири атып атат, кантип көрөбүз. Ошол жаман жашоодон көрүүчүлөр жиркениш керек да. Ошондой көрдүм мен кечээ кинону. Койчу ушул карачы, ушул жашоонун не кереги бар, ушуну дегидей кино экен да. Анан көп эми нюанстар бар экен. Менин оюм ошол экен да, адам бирине-бири үмүт берип, жакшы жашоого умтулуш керек деген нерсе бар. 18 кошуу деп аталган себебинде бул эми анда санда жерлеринде мындай сөгүнүүлөр бар. Жаргон сөздөр десек. Сөгүнгөн жерлери бар. Себеби режиссер туура түшүнүп коюш керек. Сөгүнгөн бул чындык жашоодо сөгүнөт адамдарчы. Биз сөгүнбөгөндөй бирөө сөгүнүп койсо ушундай бир кийинки күндөр ушундай бир коомдо бир пикир бар болот го. Ушинтип сөгүнгөн кино экен да. Бул эми чындыкка жакындатыш үчүн ошондой приемдорду колдонгон. Бул эми биздин кино эмес, көп эле кинолордо, биздин боордош казактардын киносунда деле бар андайлар. Албетте. Агай айтып өтсөңүз, дал ушул киного тартылууда баягы
ар бир актер ролду аткарарда дароо эле так үстүнөн дароо даяр болуп чыга албайт эмеспи? Ага талыкпаган эмгектин аркасында гана бир ийгиликтүү аткаруу жара алса керек. Анан ушул киного тартылаарда сиздин ролуңузду аткаруу жеңилге турдубу? Бул эми көп жыл өтүп кеткендиктен билбей туруп калдым дейсиз. Унутуп калдым. Тынчтыкка деле, ошол тартуучу топко деле кинону көрсөңүздөр ошо Музаман тобу, дагы башкалардын жапжаш кезин, аппарык кездерин көрүп атабыз. Бизге ошол алгачкы фильмдер болгон үчүн бизге мындай толкунданууну жаратса керек ошол убактачы. Бирок мындай кандай тартуучу убакта кандай неме болгонун деле такыр эстей албай койдум мен. Эмне болуп, кандай болуп барып неме өткөндөрүмдү. Бир эле машинага башым тийген. Машинага машинанын бамперине башым тийген эсимде. Ошол анан баарына эле ностальгия болуп атса керек. 9-10 жыл мурунку фильмдерин көрүп. Сиз ошол сценарийден тандоодо деле мисалы үчүн ролуңузду биринчи окуйсуз, андан кийин отказ берген, жок мен буга катыша албайм, мени баш тарткан учурлар болду эле? Кээде болот. Меники азыркы учурда мисалы көбүнчөсү эле неме болуп кетти. Терс каарманга. Өзүңүздүн фактураңыз ошол жакка туура келди. Ошол жакка чакырышып, улам чакыруулар болгондо кээ бирөөнөн отказ кылганга туура келет. Агай, негизи эле биз баягы көпчүлүк чыгармачыл инсандары чакан текст деле, көлөмдүү чыгарма жазсак деле ага тема коюуда кандайдыр бир кыйынчылыктар жаралат эмеспи? Жеңилге турбайт албетте. Анан дал ушул айтайын дегеним кинонун аталышына токтолгум келип турат. Эмне себептен белгисиз адамдар деп аталды, же бул жерде дагы сыр камтылганбы? Токтолуп өтсөк агай. Бул негизи эгер белгилүү адамдар деп турган болсо, бул анда кино өзү айтып турат, жаман адамдар жөнүндө экенчи. Ошон үчүн ушул адамдар бир белгисиз эле ойдон калсын деген. Негизи бирок белгилүү адамдар качыптыр да, анан бирок белгисиз. Жок, бул эми белгилүү адамдар, жашоодо белгилүү адамдар. Ал эми өзүнүн ролунда чынында тиги эле өзү айтат го, белгисиз адамдар издеп жүрөт. Кечөө мен көрүүчүлөр жанында отурду. Ушундай бир чыңалуу пайда болду да аларга, ушундай улам үшкүрүп коет. Алар кандай жашоо жаккан жок да. Ошон үчүн булар белгисиз бойдон калсын деген эме деле койсо керек, белгисиз деп. Бирок мындай психологический образдар ошол көрүүчүлөрдү чынында кармап турду. Чыкканда сүйлөгөн сөздөрү, комментарийлеринен бул фильм 9 жыл өтүп кетсе да өзүнүн актуалдуулугун жогот эле экенин көргөздү да. Азыркы учурда да актуалдуу. Жарнамалары жакшы болуп, элге жеткиликтүү кабарларды берип турса, бул фильмдин келечеги чын эле жакшы окшойт да. Эң окшойт деп ойлойсуздар. Рахмат. Негизинен бүгүн ошол студиябызга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бизде дагы убакыт абдан учкан куштайт эмеспи, анан убактыңыздарды бөлүп атайын келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ооба, терең ыраазычылык билдирели. Анан агайга суроо узаткым келип турат ушул жерден. Агай айтып өтсөңүз, мына көп кинолордо режиссердик, продюсер катары бир өзүңүздүн көз карашыңыз менен айтып өтсөңүз, дал ошол кино тартуу үчүн агай милдеттүү түрдө сөзсүз билим алуу керекпи же жолун тапкан өнөрлүүлөр тарта берүүгө мүмкүнбү? Баягы элибизде айтат эмеспи, баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейт. Анысыңардай сиздин көз карашыңызда агай? Мен көз карашымда эми тарыхты көрүп келечекке умтулабыз да биз. Албетте. Тарыхта кыйын мен деген режиссерлордун баягы баскан жолун карасаң, кино жаатында сөзсүз түрдө билим алгандар да. Сөзсүз түрдө билим алгандар. Эми бүгүнкү жашоодо биздин кыргыз искусствосу же башка өнүкпөй жаткан себеби дагы ушул. Баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун деген сөзсүз түрдө керек болчу. Сөзсүз түрдө керек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар. Билим алганы деле, албаганы деле блогер болуп атат. Ал өзүнүн аудиториясын, өзүнүн контентин билбей жатат, берип атат. Эл сиңиреби, сиңирбей, буну баягы цивилизация деп ойлойбуз, бирок баягы Мухтар Шаханов айткандай бир канализация болушу да мүмкүн да. Телевидениенин өзүнүн жанры бар да. Ошол жанрды түшүнгөн киши анан ошол массалык маалымат каражат катары элге бир нерселерди иргеп берсе,
жакшы болмок деген ойда эми. Ошон үчүн бардык кесипте билим алыш керек сөзсүз түрдө. Билимсиз талант бар киши дагы бир билим деген эмне? Бул билим диплом эле алып коюу эмес. Бул билим ошол өнөрүн өркүндөтүү, кыйын кишилер менен маектешүү, жакшы кинолорду көрүү, аны талдоо, ошол эле фильм. Ал бүгүнкү күндө плагиатство деп жана уурдоо деген мындай айтып берсек маселе көп. Мындан көрө көрүүчүлөр 18-ден баштап белгисиз адамдарга барсын. Чыкты ошо барсын Кыргызстандын, республиканын бардык кинотеатрларында болот. Мен уккандан бир көргөн артык дейт эмес бага, албетте. Анан айтып өтсөңүз агай, ошо деги эле сиздин актёрдук чеберчилигиңизде кандай образды жаратсам деп бир көксөп жүргөн жан дүйнөңүздө бир роль барбы? Эми генералды самабаган солдат эмес дешет. Албетте. Ансарындай меники кыргыз немесинде театрында мисалы Айтматов эң чоң орунду ээлейт. Ошо Айтматовдун бир этапный немелери бар да. Мисалы 25ке чейин Ильязды ойноп калсам дейт. 35ке чейин Бостонду ойноп калсам дейт. Танабайды ойноп калсам дейт. Ансарындай ошо Айтматовдун этаптуу каармандарынын жок дегенде бир экөөсүн ойноп калуу. Менин буягым. Ийгиликтерге жетиңиздер дейли. Агай айтып өтсөңүз дагы ошо кино жаатында алдыда койгон максаттарыңыздар болсо керек. Деги эле ушул кинонун кайсы багытында тартсам деп, кайсы темада тартсам деп жүрөгүңүздө бир көксөп, жан дүйнөңүздө өйкөп жүргөн темалар барбы агай? Туура. Биз алгач тартканда ушундай бир триллер фильмди тартып элге жайылтып көрдүк эле, аракет кылып. Андан кийин комедия тартып көрдүк. Бул эме болот окшойт. Ошол жаш дагы ошого эме да, себепкер болот. Анан билбейм, чоңойгон сайынбы көбүнчө драмага басым кое баштадык да. Бүгүнкү күндө ошо бир жакшы драма тарталы деп сценарийдин үстүнөн ошо Азат Жакып экөөбүз иштеп атабыз. Кудай буйрса ушул 1-2 жылдын аралыгында ошонун жыйынтыгын берели деп. Көбүнчө ошо бүгүнкү күндө драма эле болуп атат. Драма эле, комедия тарталы десең, жердин баары комедия болуп кетти. Ошо аралаштырып биз кино, театр бул турмуштун күзгүсү дейт го. Драма аркылуу жакшы нерселер тарталы деп атабыз. Өзүңүз негизи кино тармагында көп эмгектенгениңизди байкайбыз. Анан ошо телевидение тармагында дагы сизге сунуш түшкөнүн биз билебиз. Анан эмне үчүн ошол телевидениеда иштегиңиз келбейт же бул сизде киного жакыныраксызбы? Ооба, телевидение мен негизи окунуп бүткөндө ушул ЛТРге келгенмин да, ушул жака иштеп берди. Анан негедир көңүлүм чаппай, иштегим келбейт. Себеби мен бала кезде, кичинекей кезимден эле айтып жүрөм, ошо атам өтүгүн кармап кино тарткан жакшы көрчүмүн да. Мен көксөгөнүм кино, сүрөт жашоодо эң негизги көксөгөнүм. Бала кезде кыялдарыңыз орундалып келаткан экен дагы. Кудай буйрса, бала кезде ошо сүрөт тартсам деген сүрөт тарттым, кино тартсам деген кино тарттым. Канча кинонун ээсисиз агай, режиссер катары? Режиссер катары эми кыска метраждуу жана даректүү тасмаларды кошкондо бир 15-20 чакты кинонун. Деги эле айтып өтсөңүз, кандайдыр бир чыгарманы агай, мисалга алганда, маселен драмалык чыгарманы ошол эле учурда комедия аркылуу чагылдырууга мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Маанисин, маңызын ошол калыпта бардыгы өзгөрөт. Ооба. Мүмкүн, эмнеге мүмкүн эмес? Андай тасмалар бар го. Бул эми ошон үчүн жанрлар комедия, трагикомедия деп кетет эмеспи? Трагикомедия жөнүндө айтып атат окшойсуз. Ошо трагикомедия көп эле кинолор ошондой негизи. Азат бунун сценарийин жазган ошо кечөө айтып атпайбы, белгисиз адамдарды башында мен комедия деп ойлоп алып турмун деп, элдин реакциясынан улам комедияга окшошуп кетет деп. Эми өлгөн үстүнө көмгөн кылып ал кинодо, кечээки кинодо трагедия кыла берген эмес, кичинекей бала аркылуу күлдүрүп, мындай диалог аркылуу күлдүрүп, ушундай кылганда эми болот, бардык нерсе болот кылса.
Дал ошол жерден Жылдызбек айыбызга суроо бергим келип турат. Негизи эле сиз баягы театр дүйнөсү менен кино тармагын бирдей алып жүрбөйсүзбү? Анан бул кинодо камерага иштөө, ал эми театрда эл алдында тароо. Анан сизге баягы кайсынысы жакыныраак жан дүйнөңүзгө, мындай ролду аткаруу образындагы? Негизи актерго рахаты көбүрөөк театрда. Элдин назарында, агай. Кинодо мисалы камеранын алдына бир 2 минута же болбосо ашып кетсе 2,5 минутага чейин төгүлүп чачылып неметиши мүмкүн, болду стоп дейт же болбосо ар кандай болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол эле образга кирип баратканда бир эле ойногонуң ошол жерде калат да. Театрда болсо ошол спектакль жылдап коюлат, 5 жылдап, 6 жылдап коюлат. Ал жактан маанайыңа жараша ойнойсуң да. Элге жараша ойнойсуң. Өзүңдүн эртең менен турган маанайыңа жараша ар кандай кылып эксперимент жасайсың. Рахаты көбүрөөк. Театрдыкы. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Сиздердин келип бергениңиздерге, таң эртө убакыт бөлүп келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирели. Убакыт учкан куш экен. Дал ошол маек соңунда сиздердин айтылбай калган кандайдыр бир ой толгооңуздар болсо, биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, сиздерге эркин микрофон суналы. Таштагай сизден баштайлы. Менимче баарын эле бердиңер окшойт. Силерге да рахмат, ошо бизди чакырганыңарга жакшы маектеш болду. Эми мен айтпай калган нерсе, мен элге эле кайрылат элем. Ошо кечээден баштап белгисиз адамдар тасмасы бардык. Кыргызстандын кинотеатрына чыкты, барып көргүлө. Эми айымдар ошо жигиттеринин 23 февралга карата алып барса арзан жана эсте калаарлык белек болуш керек деп ойлойм да. Себеби ошол эркектер көрө турган кино экен да бул тасма. Ошол айымдарга кайрылган 23 февралда жигиттериңерди жолдошторуңар сөз салып баргыла дейт. Ошо мен деле эртеңден баштап, бүгүндөн баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында жүрүп жаткан белгисиз адамдар кино тасмасына чакырып кетем. Жашасын кыргыз искусствосу. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир ирет эскертип кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул мына кече жакында бүгүндөн баштап десек болот, белгисиз адамдар кино тасмасы жерге өлкөбүздүн 7 дубанын бардык кинотеатрларына жарыкка чыкты. Ал кино дал ушул биздин студиябыздын коноктору болгон агайларыбыздын эмгеги. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык эргүү болсун, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.